Транскаспий багыты менен жүк ташуу көлөмү жыл сайын өсүүдө. Кытайдан Европага жана кайра кайтуу багыттагы транзит жолунда Казакстан маанилүү мун болуп табылат. Кытай эл республикасынын түндүк чыгышында жайгашкан Ляньюнган портундагы казакстандык терминалдын геостратегиялык мааниси жогору. Дүйнөдөгү эң ири деңиз портторунун биринде иштеген биргелешкен терминалда акыркы 3 жылда 8 миллион жүк кабыл алынып жөнөтүлгөн. 海产品啊，牛羊肉啊。 Максатыбыз казакстандык логистика аркылуу экономиканы алдыга жылдыруу. Бүгүнкү күндө Кытай Европа багытында товарлар жөнөтүлөт. Казакстандын буудайы Ляньюнган аркылуу түштүк чыгыш Азияга жөнөтүлүп жатат. Алдыдагы убакытта Казакстандан ташылып жаткан өнүмдөрдүн түрлөрү жана көлөмүн жогорулатууну караштырып жатабыз. Буудай гана эмес, үй эти, тоок эти ташылат. Ляньюнгандагы казакстандык жүк терминалы атамекендик өндүрүүчүлөргө логистикалык чыгашаларды арзандатууга мүмкүнчүлүк берет. Муну дан ташуучулар пайдаланып, жаңы рыноктарга чыга алышат. Делаем перетарку нашего зерна, зерно везем в Вьетнам. Ушул жерге жеткизилген данды башка контейнерлерге жүктөйбүз. Вьетнамга дан жөнөтөбүз. Келечекте жеткирүү рыноктарын Индонезия, Малайзия, Корея жана Жапония өлкөлөрү менен кеңейтүү оюбузда бар. Өзүбүз жөнөткөн контейнерлерди бошотуп, ага башка жүк жүктөп Казакстанга жөнөтөбүз. Казакстан эл аралык терминалдар желесин мындан ары кеңейте берет. Бул стратегиялык маанилүү милдет дешет адистер. Республика аймагында инфраструктура түзүү жетишсиз, аны транзиттик ташууларды дүйнөлүк системасына бириктирүү маанилүү. Германия Казакстанды экспорттук мүмкүнчүлүгү жогору өнөктөш катары караштырат. Немис ишкерлери менен инвесторлору бул пикирлерин Берлинде өткөн жолугушууда айтышты. Жемиштүү жыйында тармактык министрликтин өкүлдөрү Казакстандын айыл чарбасынын өнүгүшү, мамлекеттик колдоо жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөр тууралуу баяндап беришти. Wir haben bei der heutigen Veranstaltung gesehen, zum einen, welche Жолугушууда Казакстандын айыл чарба тармагындагы мүмкүнчүлүктөрү менен таанышып, аны өнүктүрүүгө кантип катыша аларыбызды караштырдык. Эки мамлекет ортосунда тыгыз кызматташтык орногон. Казакстан Германия үчүн экспорттук мүмкүнчүлүктөрү жогору маанилүү рынок. Жолугушууда Казакстан аймактарында мерчемделген долбоорлор да тааныштырылды. Мисалы, түндүк аймактын башчылыгы немис ишкерлерин буудайды терең иштетүү заводунун курулушуна катышууга чакырды. После встречи отдельно подходили руководители компании, интересовались нашим... Жолугушуу жогорку деңгээлде өттү. Отурумдан кийин жергиликтүү компаниянын башчылары келип, биздин облуста кандай долбоорлорду ишке ашыргысы келе тургандыгы боюнча бөлүштү. Мисалы, тоок фабрикасын салгысы келет. Дагы бир инвестор жыгач иштетүү ишин баштоону каалайт. Биз немис өнөктөштөрүбүзгө бардык шарттарды түзүүгө даярбыз. Месяцы по переработке леса именно березы. То есть делать клееный брус, поставить оборудование, но мы создадим все условия. Германия компанияларынын өкүлдөрү Казакстан рыногуна кызыгып, өз технологиясы жана тажрыйбасы менен бөлүшүүгө даяр экенин белгилешти. Чыгыш Казакстан облусундагы данды кургатып сорттой турган завод экспорт көлөмүн көбөйттү. Ишкана майлуу жана дандуу өсүмдүктөрдүн бардык түрүн кургатат. Келечекте өсүмдүк майы жана данды терең иштете турган дагы бир комплекс салынат. Өлкө боюнча күн караманын 50% Чыгыш Казакстан облусунда өстүрүлөт. Алардын ар биринин сыйымдуулугу 10 000 тонна болот. Ал эми кургатылган күн карама негизинен Кытайга экспорттолот. Мы проводим анализы и расчеты. Ушул аймакта күн карама менен дандуу өсүмдүктөрдүн иштетүү ишин жолго салабыз. Азыр керектүү талдоолор менен эсептөөлөрдү жүргүзүп жатабыз. Зерновых, то есть мелькомбинат. Ишкана жыл сайын 20 000 тонна буудай кабыл алууга даяр. Кийинки жылы конвейерлер менен курал жарактардын саны көбөйтүлөт. Ишкана аймагында күн карама майын чыгара турган цех ачуу мерчемде бар. Бараев атындагы дан чарбачылык илимий өндүрүштүк борборунун адистери жаңы ийгиликке жетишти. 1095 күн бою жүргүзүлгөн сыноолордун натыйжасында 1 гектардан 46,5 центнер түшүм берген буудайдын жаңы сорту чыгарылды. Каттоо жайдык буудай сорту Дамсинская 2017 деп аталды.
Бараев борборунун адистери буудайдын ар бир машагынан түшкөн данды тыкыр текшерип, ар түрдүү зыяnkечтердин жайылбашын көзөмөлдөшөт. С каждого образца мы берем от 25 до 35 этих колосьев, и из них мы можем даже... Ар бир буудайдын 25-30 чакты машагын жыйнайбыз. Кийин арасынан тандап талдоо жүргүзөбүз. Бардыгын бир лентага салып иреттейбиз. Андан ары сынамдарды алып, кайсы сорттун өнүмдүүлүгү жогору экендигин текшеребиз. Засыпаем в ленту, он идет под нумеризацией, мы потом все это оформляем. И потом идет он в СП2. Жаңы сорттун башкалардан өзгөчөлүгү чыдамдуулугу жогору. Каттуу жайдык буудайдан макарон, кондитердик өнүмдөрдү өндүрүүгө болот. Машагы 1 метр 20 сантиметр. Машагынын узундугу 12 сантиметр, ал сары түскө келет. Курамындагы белок 14-14-8, клейковина 29,6 түзөт. Сыноо иштерин Түндүк Казакстанда гана өткөрдүк. Ошондуктан аталган сорт Казакстандын түндүк аймактарында өстүрүүгө жарамдуу. Нақты Солтүстүк Қазақстанга арналган. Жалпы өлкөдө 450 000 гектар аянтка каттуу буудай эгилди. Анын 40% Бараев институтуна тиешелүү. Адистердин айтымында эң көп дан Түндүк Казакстан менен Акмола облусунда себилет. Белгилей кетсек, азыркы тапта окумуштуулардын иштери жигердүү түрдө жүрүп жатат. Казакстан Кыргызстанга жөнөтүлө турган бензиндин көлөмүн көбөйтөт. Коңшу республикага жылына 200 000 тонна күйүүчү май экспорттоо көзделүүдө. Ушундай шарттарда Кыргызстанда күйүүчү майдын башка жеткизүүчүсү пайда болот. Азыркы тапта Кыргызстанга күйүүчү май жеткирген бир гана жеткизүүчү бар. Ал Орусия Федерациясы. Рост составил в целом на горюче-смазочные. Күйүүчү май материалдарынын баасы 10,7% өстү. Дизель отунунун баасы 18,5% жогорулап жатат. Дизельное топливо это 18,5%. Былтыр Кыргызстанга Орусиядан 411 000 тонна күйүүчү май жеткирилген. Казакстандан болгону 73 000 тонна экспорттолгон. Бул кырдаал өзгөрүшү мүмкүн дешет серепчилер. Анткени казакстандык күйүүчү майды алымсыз жеткирүү боюнча өкмөт аралык сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Казахстан в прошлом году модернизировал свои нефтеперерабатывающие. Казакстан 2018 жылы өзүнүн мунай иштетүү заводдорун жаңыртты. Аталган заводдордо өткөн жылдан бери биринчи жолу профицит пайда болду. Демек, ашыкча өнүм бар жана алар аны сатууга даяр. Мунун аркасында эң биринчи атаандаштык пайда болот. Дешевле по сравнению с Российской Федерацией. Азыркы тапта Казакстан Армения менен Беларусь өлкөлөрүнө күйүүчү май жөнөтүү мүмкүнчүлүктөрүн караштырып жатат. Өзбекстанда мугалимдин макамы тууралуу мыйзам өз күчүнө кирди. Башкы документ педагог укугун коргоп, кадыр баркын көтөрөт. Өз кезегинде мугалимдерден да суроо талап жогору болот. Жаңы мыйзамда педагог укугу менен бирге коомдук маселеси да кошо камтылган. Башкача айтканда, шаардан айылга келген жаш адис биринчи кезекте турак жай менен камсыздалат. Айлык акысы көтөрүлүп, жеңилдетилген насыялар берилет. Ал эми пенсияга чыккан мугалимдердин айлыгы менен бирге пенсиясы толук төлөнөт. Карамат Сидикова 32 жылдан бери мектепте сабак берип келет. Жалақымыз асырылды. Онан кейін жаңа пенсиямыз. Айлык акыбыз көбөйдү. Мындан сырткары пенсиябыз да толук берилет. Башка да көптөгөн ашыкча жумуштар кыскартылды. Нәрселер бар еді, жазуу, сызуулар. Осылардын барлыгын осы кыскартылды. Оң өзгөрүштөрдүн аркасында мугалимдик кесипти тандаган жаштардын саны да өсөт деген ишеним жогору. Нодир Абдувахидов былтыр гана жогорку окуу жайын аяктап, мектепке мугалим болуп орношкон. Англис тилинин мугалими өз адистигине суроо талап көп экенин айтат. Башка sohalarda o'zim sinab ko'rish maqsad bor albatta. Алдыдагы убакытта башка тармактарда да өзүмдү сынап көрсөм деген максатым бар. Ошентсе да биринчи кезекте көпчүлүк менен иштөөнү туура көрдүм. Anaqa maktabda, ya'ni shu o'quvchilar bilan ishlab, ko'pchilik bilan ishlab Жалпы Өзбекстанда президенттин жарлыгы менен билим тармагын жакшыртууга арналган комплекстүү долбоор түзүлдү. Мисалы, заманбап мектеп мамлекеттик программасынын алкагында 2025 жылга чейин 126 билим уясы салынат. 704 билим очогун кайра жаңыртуу көздөлгөн. Bir этажды салынган, буну жогары жана 2 этаж этемиз, болмаса жаңа ана жерден. Бул бир кабат болуп салынган имарат. 2019 жылы муну 2 кабат кылып жаңы имарат салуу мерчемделип жатат. Биз бардык ата-энелер менен бирге чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Окуучуларыбыздын саны 300дөн ашуун. Асады, мектептерге көптөгөн жаңалыктар энгизилүүдө.
Жаңы мыйзамдын өзгүчүнө кириши менен бирге мугалимдер кагаз иштеринен да арылышты. Алар эми өздөрүнө тиешелүү 3 документти гана толтурушат. Билим тармагында ушундай жолго салынган бир нече иш-чаралар өз жемишин берип жатат. Алматыдагы Сызганов атындагы улуттук хирургия борборунда абдан татаал операция жасалды. 6 жаштагы баланын жүрөгүнүн колкосундагы жаракат алган тамыр алынып, ордуна оң жак карынчадагы өпкөгө кете турган күрө тамыр салынды. Ал эми өпкөнү кан менен камсыз кыла турган оң жак карынчага жасалма тамыр салынды. Бул процедура Росса операциясы деп аталды. Анын башка жүрөк операцияларынан өзгөчөлүгү хирургиялык дарылоодон кийин бейтап атайын терапияны талап кылбайт жана ден соолугуна кооптонууну жаратпастан дене машыгуулар менен алектене алат. Дүйнөдөгү эң оор жүрөк операциясын жасоо үчүн Орусиядан белгилүү кардиохирург Александр Караськов атайын келди. Этот клапан, он рассчитан на всю оставшуюся жизнь. То есть в аорте. Бул клапан өмүр бою кызмат кылат. Башкача айтканда ал өсөт. Клапан адамдын мүмкүнчүлүктөрүн толук калыбына келтирүү үчүн керек. Бардык психологиялык жана физикалык жүктөмөлөрдү көтөрө алат. Керек болсо космоска учса да болот. Нормальный, здоровый человек. Хоть, извините, полет в космос. Трансплантация жүрөктүн. Бул трансплантация жүрөктү алмаштыруу операциясынан кыйын, татаал. Жалпы жүрөктүн негизги кан келе турган бөлчөгүн алып, башка орунга тигип, бүткүл тамырларды кайрадан тигүү дегенди түшүндүрөт. Белгилей кетсек, дүйнөдөгү эң оор жана уникалдуу операция Казакстанда адамдын жүрөгүнө биринчи жолу жасалган операциянын 60 жыл толгонуна карай уюштурулган эл аралык симпозиумдун алкагында жүргүзүлдү. Ага кардиохирургияда тажрыйба алмашуу үчүн 100дөн ашуун билимдүү адис чогулду. Түркистан шаарында биринчи жолу Казакстандын бир да аймагында аналогу жок көп функционалдык жаштар борбору ачылат. Заманбап имараттын ар бир кабатында өздүк функциясы бар ар түрдүү долбоорлор ишке ашырылат. Аны менен катар мамлекет башчысы алдыга койгон тапшырмаларын ишке ашырууга багытталат. 2000 чарчы метрди ээлеген жаңы имараттын айланасында мектеп окуучулары, студенттер жана жаштар уюмдарынын мүчөлөрү өздөрүнүн эң көрүнүктүү идеяларын иш жүзүндө тааныта алат. Здесь будет работать многофункциональный коворкинг-центр, где начинающие бизнесмены, стартаперы могут работать бесплатно. Бул жерде тагыраак айтканда көп функционалдык коворкинг, жаштарга кызмат көрсөтүү борбору, жаш ишкерлерди окутуу мектептери ачылат. Алардын бардыгы акысыз Wi-Fi желеси менен камсыздалат. Жаштарга кызмат көрсөтүүгө арналган чоң жаштар борбору иштейт. Ал жерде алар жаштарды колдоого багытталган ар түрдүү мамлекеттик программалар аркылуу кызматтарды ала алат. Борбордун ички сырткы дизайн жана эскизинин бардыгы жаштардын каалоосу жана тандоосу боюнча жасалган. Портрет менен пейзаждар, белгилүү жазуучулардын айкелдери. Булардын бардыгы чебер Айдархан Сихаевдин эмгектери. Анын эмгектери Казакстандын тарыхынан, каада салттарынан кабар берет. Аларда автордун туулган жерге болгон ысык сезими сезилет. Чебер айкел жасоо менен 40 жылдан бери алектенип келет. Ушул убакыттын ичинде анын колунан жүздөгөн эмгек чыккан. Анын бири түбөлүк сүйүүнүн символуна айланган Сүйүшкөндөр Козы Көрпеш менен Баян Сулуу композициясы. Азыр бул эмгек Жамбыл облусундагы Байкадам айылына көр кошуп турат. 5 метров самый высокий размер. Бийиктиги 5 метр. Постамент менен бирге андан да ашып түшөт. Фольклорду негизге алдым. Андан соң бүгүнкү жаштарга тартымдуу кылып жасоого аракет кылдым. Как-то молодежи притягивал. Айдархан Сихаевдин эмгектери таң калтырат. Ал Тарас кылымдар чагылышы деген аталыш менен айкелдер этнопаркын түзүүнү кыялданат. Долбоорунда даярдап койгон. Этнопаркка ар түрдүү багыттагы 100 айкел коюлат. Приглашались художники со всего мира, потому что здесь тема обширная. Бардык өлкөлөрдөн сүрөтчүлөрдү чакырып, алардын эмгектери коюлса, дүйнөнүн булуң бурчунан туристтерди өзүнө тарткан Тарас шаары бүткүл Казакстандын бренди болмок. Вот это созданные вещи. Азыр айкелчи Абай менен Пушкиндин айкелдерин жасап жатат. Башка да тематикалык композицияларды баштап койгон. Даяр эскиздерин аймак архитекторлоруна көрсөтүп, оюндагы долбоорлорун ишке ашыруу менен алектенет.
Пушкиндин эң мыкты чыгармасы менен Чайковскийдин түбөлүк музыкасы. Астана опера театры атактуу Евгений Онегин операсынын премьерасына даярдык көрүп жатышат. Чайковский бул операнын либреттосын бир түндүн ичинде жазып чыгып, музыкасына киришкен. Либреттону композитор Шиловский менен биргеликте жазган. Операга Пушкиндин романынын каармандарынын жеке тагдырлары жана ички дүйнөсү менен байланыштуу жактары гана алынды. Героиня моя она сложна тем, что очень глубокая у нее тонкая душевная структура. Она живет в деревне. Менин каарманымдын ички жан дүйнөсү назик жана өтө терең. Ушул жагынан алганда абдан оор. Ал айылда өзүнүн жабык дүйнөсүндө өмүр сүрөт. Сэмюэл Ричардсондон Грандисон сыяктуу романдары жана башка китептерди окуйт. Ошол образдар менен сүйүүнү элестетет, бирок ал сезимге эч качан бөлөнгөн эмес. Ошол кезде Онегин келет. Ага бир көрүп ашык болуп калат. Мен дал ошол көз ирмемди жеткизишим керек. Бул албетте оңой эмес. Вот этот момент тоже очень важен, без слов, но суметь передать вот этот момент. Крестьяндар, помещиктер, балдагы бойго жеткен кыздар, Татьяна, Ольга, апасы, балет артисттери, офицерлер. Бул операга жалпы 250 костюм тигилген. Бир көйнөккө 5-тен 13 метрге чейин кездеме жумшалган. Анткени алардын жеңдери чоң, этектери бир нече кат. Ошондуктан бул спектакльге адаттагыдан 2 эсе көп кездеме кетти. День рождения у Ларины это конец лета, плюс и по времени это раньше происходит. Ларинанын туулган күнү мода үлгүсү боюнча бир аз эртерээк болот. Ал кезде мода үлгүсү өтө тез өзгөргөн. Ошондуктан актерлордун арасында кийимдердин айырмачылыктары дароо байкалат. Башында өтө ачык түстөрдө болот. Ал эми балда режиссер түстөрдүн өтө күрөң, кара көк, каныккан жашыл түстө болушун каалады. Алар үлпүлдүк жана салтанаттуу. Синий, коричневый, бронзовый, зеленый, темно-зеленый, там абсолютно фасон, они намного пышнее. Татьяна үчүн гана 5 көйнөк тигилүүдө. 5-чиси ушуга чейин эч бир театрдын спектаклинде болбогон кары Татьяна персонажына арналат. Опера дирижеру Давид Ливермор ушундай жаңычылдыкты кошот. Декорациялардан да өзгөчө режиссердук көз карашты байкоого болот дейт Виктор Карари. Мы увидим архитектуру, мы увидим видеопроекции, да? Биз спектакльде архитектура элементтери менен видео проекцияларды жасайбыз. Сахнада аттарды да көрөсүздөр. Анткени дуэль көрүнүшүндө фаэтон болот. Чоң күзгүнүн алдында айланып турган ири айланада бийлеген жупту көрүүчүлөр өз көздөрү менен көрүшү керек. Баары кызыктуу болот. Атка минүү маданияты улуу талаадан тараган. Ат десе ичкен ашын жерге койгон казак эли жылкыны таптоого тиешелүү ата-баба салтын ушул күнгө чейин сактап келе жатат. Актөбөлүк жарандар көрүп билгендерин кийинки урпактын өкүлдөрүнө үйрөтүп жүрөт. Шаардык улуттук спорт түрлөр мектеби облустук даражага ээ болду. Бул жерде азыр 400 өспүрүм билим алат. Өлкө арасында байге ала турган күлүктөрдү таптоо кеңири тараган болсо, мектеп адистери эми тыйын эңмей жана көк бөрүгө машыккан дал ушундай аргымактарды таптаганды үйрөтөт. Көрсөткүчтөр да жаман эмес. Мектеп тренерлеринин колунан 4 Казакстан, 3 Азия чемпиону чыккан. Соңғы осы қорытынды алсақ та, біздерде осы балдарымыз Азия чемпионатында биздин тарбиялануучулар Чыңгызхан Ержанов, Азамат Сергазин, Арман Сагынбаев биринчи орундарды камсыздап чемпион болушту. Бул жогорку деңгээлдеги даярдыктын белгиси. Чемпион атанды. Ол да бизге үлкөн дареже. Мектеп окуучуларынын көнүгүүлөрүн жакшыртуудан башка жылкы минүүдө керектүү курал-жарактардын жасалышы жана аларды таптоонун сырлары да үйрөтүлөт. Мисалы, сабы нымдуу жана ысыкка чыдамдуу камчы керек болсо, 3 айындагы ызгаардуу суукта табылгы кесип алуу керек. Эгерде сап кыйшык болсо, майды сиңгизип, тезектин чогунда ысытып, бир аз кармап туруу керек. Убакыт өткөндөн кийин алып чыгып, каалагандай кылып түздөп алсаң болот. Ар ким өзүнө жараша табылгыга камчы даярдашат. Кээ бирөөлөр териден 4 же 12 тилим териден өрүшөт. Тарыхы тереңде жаткан атка минүү маданияты бүгүнкү күндө спорт жана каада салттан башка дартка шыпа экенин да далилдеген. Ошондуктан көкбөрү жана эрең иш, тыйын эңмей жана жамбы атууну жандандырып жүргөн борбордо иппотерапия курсу да өтөт.